Bismillahirrahmanirrahim. Dünyadagi eng uluu, eng ıyık kitap albatta bul Kur'an-ı Kerim. Ankeni bul Kur'anды oku, jattoo, oy жүгүртүү, угуу, жадагасы жөн гана карап туруу ибадат болуп саналат. Мына ошондуктан көпчүлүк адамдар Кур'андын окуунун, жаттоонун артыкчылыгын угуп, аны жаттаганга аракеттенишет. Бирок мен бош эмесмин, ишим көп, тилим келбейт, жашым өтүп кетти. Зейним алсыз, эс тутум начар деген себептер, шылтоолор Кур'ан-ы Керимди толук жаттап, көптөгөн жакшылыктарга жетүүгө бизге тоскоол болуп келет. Бирок чын-чынына келгенде Кур'анды жаттоо өтө жеңил жана оңой. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде өзү бул тууралуу Комар сүрөсүндө бир эмес 4 жерде Кур'ан жаттоо өтө жеңил экендигин баса белгилеп мындай деген. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва лакад яссарнал Кур'ана лиззикри фахал мин муддакир. Чындыгында биз Кур'ан-ы Керимди жаттоого өтө жеңил кылдык, андан үлгү алуучу барбы дейт. Ачыктап айтканда, Кур'ан-ы Керимден үлгү алып, аны жаттай турган адам барбы деп Аллах Таала бизге кайрылып жатат. Негизинен симен биздин бул үммөттүн Кур'ан жаттай алуусу Аллах Тааланын бизге берген өтө чоң жакшылыгы жана белеги болуп саналат. Анткени бизге чейин коомдор өздөрүнүн китептерин, Тоорат, Инжил, Забурларды жаттай алган эмес. Бир гана пайгамбарлар гана жаттай алат эле. Ошондуктан бул үммөттүн ар бир адамы Кур'ан-ы Керимди жаттай алат. Мейли ал жашча кары дебей, падыша же кул дебей, аял эркек дебей, бардык адамдар, ар бир тармактын, ар бир багыттын адамы Кур'ан-ы Керимди жаттай алат. Болгону бизде тоодой бекем, асманда бийик максат жана эң негизгиси тынымсыз, үзгүлтүксүз аракет талап кылынат. Мына ошондуктан азыркы өтө турган мазмунубуз Кур'ан-ы Керимди күнүнө канча өлчөмдөн жаттасак, канча убакытта толук менен жаттап өтөбүз, ошол тууралуу кыскача баяндап өтөбүз. Негизинен жалпы Кур'ан-ы Керимде куфалык эсеп боюнча 6236 аят бар. Эгерде сиз күнүнө бир аяттан жаттасаңыз, анда 17 жыл 4 айда сиз толугу менен Кур'ан-ы Керимди жаттап өтө аласыз. Мисал менен айтканда, бүгүн жашыңыз 40та болуп, жана күнүнө бир аяттан жаттап баштаган болсоңуз, анда Аллах буйрса 57 жашка келгенде сиз толугу менен Кур'ан-ы Керимди жаттап, кары болуу сыймыгына жете аласыз. Эгер күнүнө 5 аяттан жаттасаңыз, анда 3 жыл, 5 ай жана 3 жумада толугу менен Кур'ан жаттап өтөсүз. Эгерде күнүнө 10 аяттан жаттасаңыз, 1 жыл, 8 ай жана 3 жумада эле аз убакыттын ичинде толугу менен Кур'ан-ы Керимди жаттап өтө аласыз. Эми Кур'ан-ы Керимди катарларынын саны менен жаттоо мүнөттөрүн айтып өтөбүз. Эгерде күнүнө бир катардан жаттасаңыз, анда 24 жыл 2 айда эле толугу менен Кур'ан жаттап өтөсүз. Мисал менен айтканда, бүгүн сиз жашыңыз 30та болуп, жана күнүнө бир катардан жаттап баштаган болсоңуз, анда Аллах буйрса 54 жашка келгенде каарылардын катарына кошуласыз. Эгерде күнүнө 3 катардан жаттасаңыз, анда 8 жыл 1 ай талап кылынат. Эгерде күнүнө 5 катардан жаттасаңыз, анда 4 жыл 10 ай кетет. Эгерде күнүнө 10 катардан жаттасаңыз, 2 жыл 5 айда эле өтө аз убакыттын ичинде каарылардын катарына кошулуп, кары болуу сыймыгына жете аласыз. Эми Кур'ан-ы Керимдин беттеринин саны менен жаттоо мүнөттөрүн айтып өтөбүз. Негизинен Кур'ан-ы Керимдин көпчүлүк нускалары 604 беттен турат. Эгерде сиз күнүнө 1 беттен жаттасаңыз, анда 1 жыл 8 ай талап кылынат. Күнүнө 2 беттен жаттасаңыз 10 айда, күнүнө 3 беттен жаттасаңыз 6 ай 20 күндө, күнүнө 4 беттен жаттасаңыз, анда 5 айда. Эгерде күнүнө 5 беттен жаттасаңыз, анда 4 айда эле өтө аз убакыттын ичинде толук Кур'ан-ы Керимди жаттап, көптөгөн жакшылыктарга жете аласыз. Мына бул таблицадан жалпы баарыбызга Кур'ан жаттоого болгон чоң үмүт пайда болду деген ойдомун. Ошондуктан урматтуу тууганым, сиз билиңиз, Аллах Таала сизге Кур'ан жаттаганды жеңил кылган, жана сиз жаттай аласыз. Андыктан убакытты текке кетирбей, белли бекем байлап Кур'ан жаттаганга киришели. Жок дегенде күнүнө бир аят же бир катардан жаттап туруңуз. Кыбыраган кырашат дегендей, бир күн келет, Аллах Таала сизге толугу менен Кур'ан-ы Керимди жаттаганга мүмкүнчүлүк берет. Жана бул дүйнөдө Кур'ан жаттагандыгыңыз үчүн Аллах Таала ахиретте жалпы калайык калктын алдында ата-энеңизге күндүн нурунан нурдуу болгон сый тажысын кийгизип, сизди бейиштин бийик даражаларына көтөрөт. Аллах Таала баарыбызга Кур'ан-ы Керимди толук жаттап, ага амал кылып, башкаларга жеткенге мүмкүнчүлүк берсин.